суға кетіп отырмыз қыздармен айланғаннан. Жоқ қандай қызықты видеоларды көргіземіз достар. Андықтан барғышаға қатталғанды ұмытпаңыздар. Біздің жатақханадан жарым сағаттық жол достар. Бәйтерекеге барамыз бұйырса. Ошол жақтан видеоларды сіздермен бөлісеміз. Басында эле осындай аттракциондор жана атайын паркты кыдыруу үчүн велосипедтерди көрүүгө болот. Атайын искусственный алмалар катары жасалган экен. Көрүп турганыңыздардай дүйнө жүзүнүн картасы дал ушундай таризде тартылган. Козо негизи бул дагы өзүнчө бир искусство да. Негизи бул парк кичинекей экен, анча деле чоң эмес. Атайын кызыктыруучу нерселердин баардыгы айланасында бар. Аттракциондор дагы бар. Анан туристик база деп айтсак болот. Бул жакка атайын туристтер келип, осундай сүрөттөрдү жасашат достор. Эми көргөнүңүздөр эле бул жакта аттар менен дагы мындай козукка чагылдырылган. Достор, дал эми айтайын дегеним, достор, айылда негизинде дал ушундай каньондор. Бул каньон таштан жасалган, цементтен, башкача айтканда искусственный. Атайын өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта мындай атайын цемент куюп, анан үстүнөн ушинтип краска алып чыгышкан да. Ал эми бул нерсенин баардыгы айылда бекер го. Кыргызстандачы. Айтайын, Кыргызстанда эмес, негизи эле. Ал эми шаарда болсо дал ушундай баардыгын искусственный кылып коюшкан. Мына ошондой. Болду эми, сүрөткө түшө берсек болот. Эки достор салткан калгандай, биздин кыздарда ушундай 2,5 сааттык фотосессия жүрүүдө деп ойлойм. Жашоңдогу ушундай сонун нерселерди сөз менен айтып кеткире албай турган учурлар болот. Корея бакчасына кош келиңиз достор. Азыр эми Кореянын бул жактагы Салтуу деп аталган бакчасына биргеликте саякат жасамакчыбыз. Андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Ичинде кадимки деле корейский аура окшойт сиягы. Азыр бул жакта съемка жүрүп жатат. Ага чейин бул жактагы, ой достор, мына айылдагы Актош. Актош эмес, бул чечеле чүңген. 감사합니다.